Мына 90 бизнес жолугушуу деп пландаштырдыңыз. 30 күн бар сизде. Ошондо күнүнө 3 жолугушуу жасашыңыз керек. Бирок сиз бир күндө 4, 5, 6 да жолугушуу жасап жибере атасыз, кызыгып кетип. Адатка айландырып алып, кызыгып кетип, азартка кирип кетип, өзү ушундай да адам башында кыстап жасайсың, андан кийин кылгыбыз келип калат. Андан адат болгондон кийин ошону удовольствие, рахат алуу менен жасай баштайсыз. Дагы бизде натыйжа көбүрөөк боло баштайт. Биз көбүрөөк жасагыбыз келе баштайт. Правила лишней мили деп коет. Мына Oriflame компаниясынан Нури Ахмедов деген Орто Азияда эң көп чекке, эң көп акчага чыккан Нури Ахмедов барбы? Ошонда сонун мисалды келтирип кетет. Өзүнүн сахнага чыгып сүйлөгөндө аны көрсөңүздөр болот. Нури Ахмедова деп туруп, конференция деп туруп, чачы кыска, каре чачта болгон ошону көрсөңүз болот. Ошол жерде правила лишней мили дейт. Аны Стивен Кови деген өзүнүн китебинде правила лишней мили дегенде үйрөткөн. Ошол, практикада жасап айтат. Мына мен күндө 10 адам менен сөзсүз жолугуш өткөрөт элем. Бирок мен 10, 15, 16 да өткөрөт элем. Ошон үчүн мен чек номер 1 болдум Орто Азияда деп айтат. Мына көрдүңүз, правила лишней мили. Өзүңүз пландаштырдыңыз 3 жолугушу деп, бирок 4, 5, 6 жасадыңыз. Анан 30 күндө сиз 90, 150 же 180 жолугуш өткөрө берген болосуз. Натыйжасында 30-60 консультант жазылган болот. 600 балдан 1200 балга чейин чыккан болосуз. Мына өзүңүз койгон пландан да ашыра жасап отуруп сиз чоң ийгиликтер жасайт экенсиз. Бирок дароо эмес, акырдык менен болот экен. Директор болом деп, 7 каталог ичи болом деп план койдуңуз. Биринчи каталог сиз 100 балл жасайын дедиңиз. Экинчи каталог 300 балл, үчүнчү каталог 600, төртүнчү каталог 1000 балл. Ушинтип отуруп 7 каталог ичи сиз 3000 балл жасайын дедиңиз, ошону аткардыңыз. Мына ушинтип отуруп ийгилик жаралат экен. Мына Джим Рон айтты эле, ар күнү кичинекей утууларды жасап отуруп, сиз чоң ийгиликке жеттиңиз дейт. Сиз мүмкүн болсо күндө кичинекей болсо да утууга жасаганга аракет кылышыңыз керек. Мен фабрикте жаңы ишти баштаганда эмне кылат элем? Күндө 10 телефон чалуу деп план коет элем өзүмө. 10 телефон чалуудан жок дегенде 5 жолугушуу болот деп пландаштырып элем. 4-5 жолугушуу. Анан алар чакырат элем. Алардын арасында келбей калгандар болот эле, ишти чыгып калгандар болот эле. Мен ии болбой калды дебейт элем. Көчөгө чыгат элем дагы жамгыр болуп атабы, кар жаап атабы карабастан өзүмдүн системам бар эле, көчөдөн адамды алып кирүү жолу бар эле. Ошону алат элем дагы, анкетаны алат элем дагы, көчөдөн алып кирип түшүндүрүп берет элем. Ошондо отуруп лидерлерим пайда болду. Анан маршруткада таанышып үйрөнүп отуруп, маршруткадан таанышып, ошолорду чакырып отуруп дагы, алардын арасында да лидерлер чыкты. Тааныштардан тааныштарына чыгышты үйрөндүм. Аны да жасап отуруп лидерлер чыкты. Мисалы үчүн бир директорлордун бири мен таанышымдын таанышынын таанышы да. Мунун өзүнүн жолдору бар. Ошол боюнча телефон чалуулар деген жана тааныштар тизмеси деген сабакта, холодный контакт деген сабактардан көрүп үйрөнөсүз. Булардын баарын үйрөнүп алсаңыз, сиз тынч отурбай каласыз деп ойлойм. Албетте, анткени сиз ийгилик жаратуунун жолун билип калдыңыз. Эми ийгиликсиздик кантип пайда болот? Көбүнчө биз бир планды коет экенбиз, бирок аракетти такыр башка жасайт экенбиз. Мына ийгиликке жетпей калган адамдар ушундай жашайт. Мисалы үчүн мына арыктагым келет дейт, бирок тамагын өзгөрткөн жок. Ичимдиктерин өзгөрткөн жок. Мен айтам, тааныштарымдын арасында мындайлар толтура. Арыктагым келет дейт, сүрөттөрүн карасаң, пирожки жеп аткан болот, самса жеп аткан болот, гамбургер жеп аткан болот. Шыгылса өтө калорий көп берчү, семирчү тамактарды жеп жүргөн болот. Анан мен алар менен бөлүшөм, бул ушунча калорий берет. Салыштырганда мисалы үчүн бир гамбургер деген бул примерно 3 порция борщ. Андан көрсөң 2 порция борщ ичип алсаң дагы мындай тоёсуң. А гамбургерде 3-4 сааттан курсагың ачат дагы. Все, ал быстрый углеводы деп түшүндүрсөм дагы, кайрыле же биштек жеп алышат. Анан семирип кетип эмне кылсам болот деп таблеткалар издешет. Чынында иштин баары тамактын өзүндө. Демек, планы бир, жасаган иши башка. Артагысы келет, бирок арыктабайт. Неге? Себеби дегенде жасаган иши дал келбейт ошол планга. Бай жашагым келет дейт, бирок коркуп жүрө берет. Рискке, тобокелге барбайт. Бизнес куруу үчүн аракет кылбайт. Финансылык планы жок эч кандай. Байыштын жолдорун издебейт. Активдер, кошумча булактар жасабайт. Өзүнүн үстүнөн иштебейт, профессионалдуулугун өстүрбөйт. Ошого аракет кылбайт. Ошого дагы байыраак жашаш үчүн, көп акча табуу үчүн тобокелдерге барбайт. Жаңы нерселерди үйрөнбөйт. Өзүнүн үстүнөн иштеп, тренингтерге барбайт. Өзүнүн профессионалдуулугун өстүрүү үчүн атайын сабактарга катышпайт. Китептерди окубайт. Анын ордуна сериал көрүп, кино көрүп жүрөт да бай жашагым келет дейт. Мына план бир, каалоо бир, жасаган иши башка. Иш эмнеде болуп атат? Ал адам чындап каалабайт. Ал адам чындап өзү менен өзү сүйлөшүш керек. Отуруп план түзүш керек. Муну боюнча азыр сүйлөшүп кетебиз. Жакшыраак түшүнүш үчүн мен бир притчаны айтып берейин. Законы победителей, Бодо Шефердин Законы победителей деген укмуштуунун аудио китеби жана китеби бар. Ошодо мисалы үчүн сонун притча айтып кеткен. Мына притча бутерброд с сыром дейт, Мына бир жумушчу өзүнүн иштеген жерине дайым бутерброд с сыром жасап берет экен обедке. Анан ошону жеп атып бир күндөрдүн биринде айтат экен. Ушу бутерброд с сырымдан жаман тажадым. Көргүм келбей атат, ушу бутерброд с сырымды деп жеп атат экен. Анан жанында отурган коллегасы айтат экен, аялың айтпайсыңбы, бутерброд с сырым жасаба башка нерсе жаса деп десе. Кандай, эмне деп атасың, мен аялым жок дейт экен. Десе, анда ким жасап атат? Ким жасаса ошого айтып койбойсуңбу, башка нерсе жасап бер десе. Мен эч ким жасабайт, мен өзүм жасайм бутерброд с сырым. Мына көрдүңүз, мына өзү жек көрүп атат, бирок адамдардын көпчүлүгү өздөрү ийгиликсиздик жаратат экен да. Өздөрүнө өзү аттин кылып сыздап жини келип жүрөт экен. А болгону интернетке кир да башка рецепт үйрөн дагы, башка нерсе жасашты үйрөнүп ал да ошону жасай башта. Болгону. Мына жашоодо да ошондой, мына бай жашагыңыз келеби, ийгиликке жеткиңиз келеби, болгону мына план коюңуз да ошону жасай баштаңыз. Максат коюңуз. Мен сабактарымды көрүңүз, ошол практикада жасай баштаңыз. Болгону ушул нерсе, болгону башка ийгиликке жетүү үчүн көп нерсенин деле кереги жок. Анан күндө ошо план коюп алган ишиңизди жасай бересиз. Өтө важный, өтө
ийгиликке жетүүгө жардам берчү эң негизги иштерди күндө жасай берсеңиз ийгилик сөзсүз жаралат. Бул боюнча мына Джим Рондун наставниги мистер Шоф миллионер сураган экен. Сенин финансы планың барбы дейт экен десе. Жок, мен эч кандай планым дейт экен. Кайра сурайт экен. Сенин финансы планың барбы, мен билем дейт экен да. Десе таң калып сурайт экен. Менин эч кандай планым жок деп сураса. Айтат экен. Сенин планың билесиңби? Сенин планың бул кедейдин планы дейт. Бул кандайча? Кедейдин планы бул пландаштырбоо. Финансы боюнча окуу, билим албоо, акча жагынан билим албоо, бизнес боюнча билим албоо. Анын ордуна өзүнүн ишин эптеп же орточо жасап коюп, орточо болуп жүрө берүү. Мыкты болууга аракет кылбоо. Мунун баары өзүбүз профессионалдуу болуубузду, кесиптик деңгээлибизди өстүрүүгө аракет кылбастан, кандай болсо ушундай болсун деп коюп, айрыкытка үмүттөнүп коюп жүрө берүү. Бул мына кедейдин планы дейт. Ал эми ийгиликке жетүүнүн планы бул тынбай өзүбүздүн үстүбүздөн иштеп, өзүбүздү мындан да мыкты кылууга аракет кылуу, өзүбүздүн профессионалдуулугубузду өстүрүп, күндө план коюп алып, ошо планды аткарып отуруу. Мына ушул ийгиликтин планы. Эми сизге тапшырма ийгилик боюнча план түзүңүз. Кандай жашоодо жашагыңыз келет? Канча акча табууңуз керек жашооңузду өзгөртүш үчүн? Канча акча керек сизге? Ал акчаны кантип тапсаңыз болот? Кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Ошол мүмкүнчүлүктөрдү кантип ишке ашырсаңыз болот? Ошону көрүңүз. Сөзсүз түрдө ушуну ойлонуңуз, ойлонуп отуруп план түзүңүз, ошону аткара баштаңыз. Күнүмдүк план түзүңүз. Бул боюнча сизге атайын сабак бар, кыялдарды орундатуу деген сабак бар. Кыялдарды орундатуу, ошол жерде сизге максат коюшту, туура ниет кылышты, туура план түзүштү, ошо планды кантип бөлүп алышты бүт үйрөтөт. Съешь числа по кусочкам деген сонун принцип бар, мисалы үчүн. Чоң ишти майдалап отуруп жасап салуу, ошого үйрөтөт. Ошол нерселерди көрүңүз дагы. Мына бул жерде айтылат, бул кино эмес, бул практикалык сабак дейт, Мына сиз айтышыңыз мүмкүн, мен бул ал 1 сааттык сабак, убактым жок, убакыт таба албайм дешиңиз мүмкүн. Бирок мен билем, сиз сериалга убакыт таптыңыз. WhatsApp'та ушакташып отурганга убакыт таптыңыз. WhatsApp'та келген видеолорду көргөнгө убакыт таптыңыз. Интернеттен көргөн видеолорду көрүүгө, тамашоо, КВН жана башкаларды көрүүгө сиз убакыт таптыңыз. Спортту көрүүгө убакыт таптыңыз. Давай поженимсаны көргөнгө убакыт таптыңыз. Бирок өзүңүздүн жашооңузду өзгөртүү үчүн, кыялдарга жетишиш үчүн, ийгиликтүү жашоодо, сиз үмүттөнгөн жашоодо жашоо үчүн сиз убакыт тапкан жоксуз. Албетте сиз ийгиликке жетпейсиз анда. Убакыт табыңыз, сиз тапсаңыз болот. Күнүнө 15-20 мүнөттөн убакыт тапсаңыз дагы 1 сааттык видеону сиз 5 бөлүп көрүп коесуз, же 4 бөлүп, же 3 бөлүп көрүп коесуз. Андыктан убакыт тапса болот. Дагы бир сабактардын бири мына ийгилик жолунда убакыт жетишпей атса дейт, Мына убакытты туура пайдалана билүү. Эмнеге кимдир бирөө ийгиликке жетет, а кимдир бирөө ийгиликке жетпейт? Экөөнүн жашоо шарты окшош, экөөнүн жашы окшош, экөөнүн үй бүлөлүк абалы окшош. Бирок бирөөсү ийгиликке жеткен болот, бирөөсү ийгиликке жетпеген болот. Эмнеге? Убакытта. Кептин баары убакытты туура пайдаланышта. Убакытты туура пайдалан дегенде биз минутаны сана дебейбиз. Биз ал жерде убакытты туура бөлүштүрүң дейбиз. Өтө керектүү иштерге көбүрөөк убакыт бериңиз дейбиз, Эми биз максатка карата өсөткөнбүз. Максатыбызды биз планканы канчалык коюп турсак убагында, ошого жараша өсөткөнбүз. Эгерде биз максат планка койбосок, мына мен убакыт жетишпей атса деген сабакта айтып кеттим. Вакуум мыйзамы бар ошол жерде. Вакуум мыйзамы сөзсүз түрдө иштейт. Эгерде сиз бош убактыңыз болсо, сизде бирок план болбосо, сиз ал бош убакытты башка кереги жок иштерге кетирип саласыз. Мына планка койгондо сиз өсөткөн. Мына мисалы үчүн сиз өзүңүзгө планка койдуңуз, 40 отжимание жасайм деп. Биринчи жума 10го жеткирем, экинчи жума 20га жеткирем, үчүнчү жума 30, төртүнчү жума 40га жеткирем деп планка койдуңуз. Эгерде сиз ушу планканы койбосоңуз, 10 отжимание да болбойт, 20 отжимание да болбойт, 40 отжимание да болбойт. Эч кандай ийгилик болбойт, Планка коюп турганда гана ийгилик жаралат экен. Сиз өзүңүзгө өзүңүз планка, өзүңүзгө өзүңүз нагрузка беришиңиз керек. Мына спортто да өзүбүзгө өзүбүз нагрузка берсек гана өсөт экенбиз. Ошондо гана биздин булчуңдарыбыз өнүгүп өрүшөт экен. Ийгиликке жетер замат дагы жаңы планка коюп аракет кылыңыз. Болбосо сиз убактыңызды башка нерсеге коротуп саласыз да, анан ийгилик жаралбай калат. Өзүңүзгө дайым суроо коюңуз. Где я сейчас? Где я вижу себя через год? Где мен өзүмдү 1 жылдан же жарым жылдан кийин, 2 жылдан же 5 жылдан кайерде көрүп атам? Ошол сурооду коюңуз да, ошол суроого жооп алганга аракет кылыңыз. Что мне необходимо делать, чтобы достичь цели? Мына. Мен сизге план коюңуз деп тапшырма бердим, Ошол сиз кыялданган жашоого жетүү үчүн сиз эмне кылышыңыз керек? 1 жылдан кийин сиз кандай жашоодо жашагыңыз келет? 2 жылдан кийин кандай жашоодо жашагыңыз келет? Ошого план коюңуз, планка коюңуз дагы күндө ошону жасай бериңиз. Мисалы үчүн сиз жарым жылда айталы директор болгуңуз келеби? 30 миң, 40 миң алгыңыз келеби? 2 жылда сиз бриллиантовый директор болуп 200 миң тапкыңыз келеби? Мына ошол жөнүндө ойлонуңуз. Же 100 миң тапкыңыз келеби? Ошону ойлонуп, ошого өзүңүзгө планка коюңуз. Планка койбосоңуз сиз жүрө бересиз мурунку эле абал. А что ты сделал сегодня для достижения своей цели дейт, Мына сиз бүгүн өзүңүздүн максатыңызга жетиш үчүн, өзүңүздүн планыңызды аткарыш үчүн сиз эмне иш жасадыңыз деп өзүңүзгө дайым суроо коюңуз. Мен ушул сурооду күндө коет элем өзүмө. Мен бүгүн 10 жолу ушул уюштурушум керек. Бүгүн 10 телефон чалуу жасашым керек. Мен эмнеге жасабадым? Мен карызга батып кетем. Мен азыр муну жасап койбосом, эртең 20 телефон чалуу жасашым керек болот деп өзүм тызылдап жөн отура албай калат элем. Эгерде сиз адат кылып алсаңыз ушундай болуп каласыз. Азыр дагы мына мен азыр негизги иштерим бул эң негизги иштерим бири бул видео тартып туруу. Сиздерге ылайык, сиздерди үйрөтүүчү видеолор тартып туруу. Сиздерге ишиңизди жеңилдетчү видеолор тартып туруу. Ошону мен жасабасам тынч отура албайм.
Мына мен азыр ремонт менен болуп атам, экинчи салонубузду ачканга аракет кылып атабыз. Кечки ремонт менен жүрүп атам, бирок кечкурундар келип алып мен өтө чарчаган күндөрү болот. Ошондо гана эс алам. Атак өтө катуу чарчабасам мен өзүмө планка коем. Мен бүгүн ушуну кылайын, муну кылайын деп планка коюп турам. Планка коюп көнүп алсаңыз, сизде ошол адат болуп калат. Сиз күндө өзүңүзгө тапшырма берип турасыз. Что бы ни случилось, иди. Ты каждый день ближе к своей цели дейт. Мына, сиз чындап кааласаңыз, сиз чындап ийгиликке жетем десеңиз, бүт нерсеңиз бар өз чындачы, убакытыңыз да бар, жөндөмүңүз да бар, ошону туура колдонуңуз болгону. Күндө аз-аздан. Начни с тем, что есть дейт. Буга чейин мен кыялдарды орундатууда да айтып кеткем. Начни с тем, что есть. Сиздин колуңузда эмне бар, ошону колдонуп кыла бериңиз. Мисалы үчүн сиздин ноутбугуңуз жок, бирок уюлдук телефонуңуз бар. Уюлдук телефон менен иштей бериңиз. Убакыт ноутбук алгыча. Уюлдук телефон менен жолун тапса болот, иштей бериңиз. Уюлдук телефонуңуз жаман, макул тааныштардын тизмесин түзүп, интернет аркылуу иштей албайсызбы? Тааныштарга чалып, тааныштар менен жолугушуп уюштуруңуз. Мен интернетти жок эле баштагам бул бизнесте. Көчөдө, маршруткада таанышып, тааныштарына чыгып, иши кылса тынбай телефон менен иштеп аттым. Интернет аркылуу иштеп атсам да, азыр интернет аркылуу көбүрөөк иштеп атам. И ошого шарт түзүп атам, Мына сиз да ошондой планка коюп алсаңыз, сиз күндө алдыңызда иш болот. Закону победителей, Боду Шефердин Закону победителей деген китеби бар. Муну сөзсүз түрдө окуңуз. Победитель болуп ийгиликке жеткиңиз келеби? Сөзсүз бул мыйзамдарды билип алыңыз, мээңизге сиңирип алыңыз. Мээңизге сиңип калгандан кийин сиз мен жана айтып аткандай, сиз күндө бир иш жасап турбасаңыз, жөн отура албай турган болуп каласыз. Баса айтып кетчү нерсе, китеп гана эмес, аудио китептер бар. Аудио китептерди менен көчүрүп алсаңыз болот. Же болбосо наставнигиңизден көчүрүп алсаңыз болот. Же болбосо интернетке кирсеңиз, видео версиялары да бар, аудио китептери да бар. Аудио китептерди сиз yarasvet.ru деген сайттан көчүрүп алсаңыз болот. Ошол сайттан көптөгөн видео, аудио китептерди мен көчүрүп алып, иш кылганча угам. Огородто иш кылып атып, коюп, уюлдук телефонуман коюп иш кылам. Музыка уккандын ордуна мен ушуларды угам. Эмнеге? Музыка мен эч убакта жашоомду өзгөрткөнү, бай жашаганга мүмкүнчүлүк же түрткү бербейт. Айталым, Тамашоо же Мирбек Атабековдун концертине барсам мен андан байып кетпейм. А бирок мен Закону победителейди 10 жолу уксам, андан көрө мен ошондо байлыкка умтулуп, жакшы жашоого умтулуп, өзүм жашоомду оңдогонго умтулуу пайда болот жана мен ошол жолдорун билип калам. Андан көрө мен убактымды ушуга кетирейин деп музыканын ордуна ушуну угам. Өтө чарчап калганда гана болот музыка угам, ооба тажаганда угам. Бирок көпчүлүк учурда мен ушуларды укканы, ийгиликтүү адамдардын сөздөрүн, ийгиликтүү адамдардын сабактарын уккан аракет кылам. Сиз да ошол аудио китепти көчүрүп алып, рутинный иштер деп коет, окшош иштерди жазганча уксаңыз болот.